Саламатсыздарбы, угармандар? Менин атым Чыңгыз, 34 жаштамын. Азыркы учурда Кудай бизге келинчегим экөөбүзгө 3 кыз, 1 эркек белек берди. Бул жашоодо Кудайга 1000 мертебе ыраазычылык айтам. Анткени Кудай жашоомдун чыныгы маңызы эмнеде экендигин көрсөттү. Мен сиздер менен өзүмдүн Иса Машаякка кантип ишенип калгандыгым жөнүндө кыскача бөлүшкүм келет. Мен карапайым үй бүлөдө жарык дүйнөгө келгем. Атам менен апам кадимкидей эл катары иштеп, мени жана менин бир туугандарымды багабыз деп баардык күчтөрүн жумшашкан. Мен төрөлгөн жылдары Советтер Союзу чачырап жаткан учур болгондуктан кыргыз калкы оор кыйынчылыкты баштан өткөзүп жаткан эле. Анткени Кыргызстан көз каранды болуп, өз алтынча мамлекет болуп аттанып, өз жарандарын жумуш менен камсыздап, андан ары бекемделип, түптөлгөнгө максат коюшкан. Ата-энем мага көп ошол убактар жөнүндө айтып беришчү. Мен отуруп угаар элем. Мен төрөлгөн жылдары ата-энем Ысык көлдө жашашкан экен. Мен 1 жашка чыкканда ал жактан кетип, Фрунзе шаарына, азыркы Бишкекке келишип, бул жактан эмгектенип, жашоо турмушун өткөзүшөт. Андан кийин кандайдыр бир себептер менен Талас өрөөнүнө көчүп кетишет. Бул да бекер эмес деп атам көп айтып калчу. Анткени ошол жактан биздин үй бүлөнүн жашоосунда чоң өзгөрүүлөр болгон. Ошол убакта оор турмуштун айнанбы же кандай себеп менен билбейм, айтор жаман адатка берилген учур болгон. Биздин үй бүлө да ошол нерсеге душар болгон. Ошол учурда атама бир Лиза деген эже Инжил бериптир. Ал китеп орус тилинде болчу. Атам башын окуп эле көп түшүнбөй, андан ары окубай коет. Бирок ошондон баштап ата-энем Кудайды издеп башташат. Ар бир пенде өзүн жараткан Кудайга муктаж болгондуктан анын жүрөгүндө кандайдыр бир боштук болот туура. Менин эсимде бир жолу апам менен отуруп, Исанын киносун көрүп отурганда, апамдын ыйлаганы азыркы күнгө чейин эсимде. Мен ал учурда кичирээк болгондуктан, көп нерсени түшүнбөгөндүктөн аны менен кошулуп ыйлап койгом. Бирок мен өзүмдүн туура эмес иштеримди байкап калчумун. Ал нерсени күнөө катарында эсептебесем да, ата-энем мага айтчу. Калп айткан, уурдаган болбойт. Андай кылганың туура эмес деп. Бирок эмнеге андай кылганга болбойт деп себебин айтчу эмес. Мен кичирээк кезде ата-энем Иса жөнүндө билчү эмес. Ал орустун Кудайы деп айтып калышчу. Мен такыр деги эле Кудай жөнүндө маалыматым жок эле. Ошентип убакыт өтө берди. Мен мектепке барып окуп баштадым. Менден кийин да Талас чергесинен карындашым жана 3 эркек бир туугандарым төрөлүштү. Өзүбүздүн үйүбүз жок болгондуктан көп батирлерге көчкөн учурларыбыз эсимде. Ата-энем үчүн бул түйшүк оор машакат болсо, биз кичирээк болгондуктан бизге аябай кызык болчу. Көчөбүздү айтканда мага дароо эле мындай ойлор келчү. Жаңы достор болот экен, жаңы мектепке барат экем деп кубанчумун. Ошондой күндөрдүн биринде бир батирге көчүп келдик. Ал жер болсо айыл чарба техникалар турган гараж эле. Жана ар кандай нерселер сактай турган кампа болчу. Менин ата-энем аябай эмгекчил адамдар болчу. Атам бут кийим оңдоочу кесиби менен нан таап келчү. Кийин өзү мастерской ачып, иштеп баштады. Апам да кийин үйрөнүп чогуу иштеп калышты. Мага аябай жакчу атам менен апам чогуу отуруп алып иштеп жатканы. Бир апа бир күнү атама бут кийимин оңдотконду келип, Иса жөнүндө айтып берип, жыйын бар экенин айтат. Ошентип атам жыйынга бара баштап, анын жашоосу күн сайын өзгөрө баштайт. Мен анын өзгөргөнүн көрүп аябай кубана баштадым. Үйдө башкача атмосфера. Үйгө келсең жүрөгүң жылыйт. Байкалбай эле менин жашоом да туура эмес жакка кетип жатыптыр. Кичинекей болсом да тамекиге берилип бараттырмын. Андан кийин насыбайда чегип баштадым. Досторумду да жаман адаттарга үйрөткөн учурум болгон. Кийин алар мага ошолордун баарын айтып беришти. Мен алардын баарын туура эмес экенин билчүм, бирок таштап салганга эч бир күчүм, эрким жетчү эмес. Адамдардан көп угуп калчумун. Бул дүйнөгө бир эле келебиз. Ошондуктан каалагандай жашаш керек. Баарын кылса болот деп. Бирок эч ким айтпаптыр, ушунун баары Кудайга каршы күнөө экенин. Ошонун баары үчүн жооп береримди. Өлгөндөн кийин Кудайдын алдына сотко келеримди. Бир күнү мен бир эженин үйүнө балдар сааты деп аталган чогулушка бардым.
Ал уймага тааныш эле. Анткени досторум менен жарамазан айтып үйлөрдү кыдырып жүргөндө жанымдагылар айтып калышкан: бул үйгө айтпайбыз, анткени булар динин саткандар деп. Кандай болот деп абайлап кирдим. Бирок ал жакка киргенде баардыгы башкача сезилди. Ал жактан биринчи жолу Иса Машаяк жөнүндө, ал мени сүйөрүн, менин күнөөм үчүн өлүп кайра тирилип, кечирим сурап келген адамды баардык күнөөлөрүнөн кечирерин уктум. Ал орустун эмес, баардык адамдардын Кудай экенин билдим. Сабак өтүп жаткан эже мен үчүн периштедей көрүндү. Анын кылган мамилеси мени таң калтырды. Ошентип мен ал жака бара баштадым. Ал жака бара турган күндү аябай самап күтчүм. Мен ал учурда тамекини таштай албай жүргөн учурум болчу. Акчам жок болгондуктан үйдөн жумуртка уурдап чыгып, аны тамекиге алмаштырган күнүм болду. Атамдан көп укчум. Тамеки чеккен күнөө экенин ал учурда атам ишенип калган болчу. Бир күнү атам кийимден тамеки таап алды. Мен аны билип калып, коркуп кетип гаражга кирип, Кудайга сыйынып жатып, карап коем, атам келип сабабайбы деп. Ошондо Исадан күнөөмдү кечиришин сурап, мен өз күчүм менен тамекини таштай албаганымды айттым. Ошол күндөн тартып менин жашоом толук өзгөрдү. Кудай сөзүн окуй баштадым, тамекини таштадым, такыр чекпей калдым. Андан башка адаттарымдан Кудай мени тазалады. Досторум менен кечинде эшикке көп чыкчумун. Үйгө түндөрдө келчүм. Азыр болсо тескеринче аларга Иса жөнүндө айтып берип, тамеки тарткан күнөө экен деп баштадым. Алар болсо: сен бизге үйрөтүп, эми өзүң чекпей калдың деп көпкө чейин айтып жүрүштү. Ооба, мен да бир учурда түшүнгөн эмесмин, ошонун баары күнөө экенин, ал нерсе Кудайга жакпастыгын. Мен Исага ишенип калганда досторум, тааныштарым диниң сатып кеттиң дешип, айтып классташ балдарым көп сүйлөшпөй калышты. Бирок Иса менин жашоомо батасын берип баштады. Окууларымды жакшы окуп, мектептик олимпиадаларга катышып, жашоом күндөн күнгө өзгөрө баштады. Эгер Иса болбогондо мен билбейм, жашоомдо кандай адам болмокмун. Ал менин жашоомду өзгөртүп, баардык кылып келген күнөөмдү кечирип, төөлүк тозоктон куткарып, бейишке кирүүгө жол ачты. Кадырман угармандар, менин жашоомдогудай сиздерде да ушундай абал болуп жатса, күнөөдөн тажап, бошоно албай жатсаңыз, же келечектен коркуп жатсаңыз, Кудай менен мамиледе болуп, бейиште аны менен чогуу болгуңуз келсе, анда Исага келип, кыргызча сыйынып кайрылсаңыз болот. Иса баардык адамдар үчүн жиберилген куткаруучу. Мындан 2000 жыл мурун ушул дүйнөгө ымыркай болуп келген. Анын келишинин максаты бизди ар бирибизди күнөөдөн куткарып, биз жеңе албай жаткан күнөөлөрдөн бошотуп, эркин кылуу үчүн келген. Анткени адам эч качан өзүнүн аракети менен күнөөдөн бошоно албайт. Бир гана Иса аркылуу биз чыныгы жашоонун маңызын билип, түшүнө алабыз. Башында баардык нерсе түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок кыргызча эле сыйынып Исага кайрылсаңыз, түшүнбөгөн суроолоруңузду берсеңиз, ал тирүү Кудай, ал сөзсүз жооп берет. Ыйык жазууда мындай деген сөздөр бар: Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, төөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Жердеги жашообуз убактылуу, ал эми чыныгы жашоо өлгөндөн кийин башталат. Анткени ал жакта төөлүк тозок жана төөлүк бейиш болот. Менин каалоом, ар бириңиздер төөлүк бейишке ээ болуп, Кудай менен бирге болуңуздар. Амин. Теңирим сага айтамын, жашоомдогу арманым, табына жаным бир өзүңө, куткаруучум Иса, таңкы жаратуучум, асылы колдорум, таңкы кайтаруучум, таң калткан ойлорум. Асманыңды ачтың мен үчүн кең, акылды чачат сүйүү менен, аламда ырдап шаттанышат. Жарыгым менин, асманыңды ачтың мен үчүн кең, акылды
çaçat süyü menen, halamda ırdap şatlanışat jarım menin. Saparımda көп kıynalbayмын, достук болгон мамиле, сезимин hiç кайгырбаймын мен, өлүмдөн коркпоймун, сактайт жаратуучум, жамандыктан бошоттум, сактайт кайтаруучум, жүрөктү толтурду. Asmanыңды ачтым мен үчүн кең, акылды чачат сүйүү менен, аламда ырдап шаттанышат жарым менин. Асманыңды ачтың мен үчүн кең, акылды чачат сүйүү менен, аламда ырдап шаттанышат жарым менин.